Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Украинанын чалгын кызматы башкы бута Путин экенин айтты. Украинанын коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Вадим Скибицкий Велт басылмасына маек берип жатып, ведомствонун бутага алынгандар боюнча тизмесинин башында Владимир Путин турганын айткан. Бизден башкы максат адамдарга чабуул коюуга өзүнүн адамдарына буйрук берген бөлүмдүн жетекчилигин жок кылуу деген Скибицкий. Бул тизменин башында ким турат деген суроого Скибицкий Россиянын президенти экенин айтып, ал болуп жаткандардын баарын жөндөйт, чечимдерди кабыл алат деген. Эске салсак, мурдараак Украинанын коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгынын жетекчиси Кирилл Буданов Yahoo News ресурсуна маек берип, орустарды буга чейин өлтүрүп келгендигин жана Украина толук жеңмейин, жердин кайсыл бурчу болбосун, аларды өлтүрүүнү уланта беришерин жар салган. Анда Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай билдирүүлөр Владимир Путиндин атайын операцияны баштоо чечими туура экендигин бекемдеп турганын айткан. Биз мындай билдирүүлөрдү чечкиндүү түрдө айыптайбыз. Бардык тиешелүү аракеттерди көрө турган атайын кызматтар бар. Мындан эч ким күмөн санабаса болот деген Песков. Мындан тышкары Москва Европанын, өзгөчө Вашингтондун бул билдирүүгө карата реакциясына дыккат көңүл бура тургандыгын белгилеген. Киевдин мындай террордук билдирүүлөрү айыпсыз калышын элестетүү өтө кыйын деген маалымат катчы. Эске салсак, 2023 жылдын 3 майында Киев режими пилотсуз учуучу аппараттар менен Путиндин резиденциясына кол салган. Ал мезгилдери мамлекеттин башчысы Кремльде болгон эмес. Песковдун айтымында бул теракт жасоо аракети мунус менен Украина өзүн террорчулукка демөөрчү болгон өлкөлөрдүн катарына койду. Булак Спутник кежи. Батуми кафесинин чыры вице-мэр келтирилген зыяндын ордун толтурат. Батуми кафесинин бузууда кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК төрагасы Камчыбек Ташкеевдин тапшырмасына ылайык Батуми кафесинин бузулуп, демонтаждалышынын мыйзамдуулугу жана Бишкек шаарынын медиасынын муниципалдык кызматтарынын кызматкерлеринин аракеттеринин мыйзамдуулугу боюнча текшерүү иштери башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө Батуми кафесинин негиздөөчүсү тарабынан муниципалдык менчикти пайдалануу чөйрөсүндөгү улуттук мыйзамдардын талаптарын бузуулар аныкталды. Алар тиешелүү ижара келишими жок, айланасындагы муниципалдык унаа токтотуучу жайды негизсиз пайдаланышкан. Ошондой эле бул тармакты көзөмөлдөгөн Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаевдин мыйзамсыз аракеттери да аныкталды. Тактап айтканда, Орунтаев кафенин конструкциясын бузуп, мүлкүн алып салуунун ордуна ээсинин мүлкүн түз жок кылуу жолу менен демонтаждоону уюштурган. Имаратты бузуунун натыйжасында 3 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул боюнча УКМК тарабынан вице-мэр Орунтаевга жана башка кызмат адамдарына кылмыш жаза кодексинин башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыян келтирүү, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө Орунтаев жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтурууну өзүнө алды. Көрсөтүлгөн жагдайлар эске алынып, Орунтаев келүү убадасы менен бошотулуп, козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары уланууда. Булак Сереп кежи. Жалал Абадда мугалимдердин айлыгынын бир бөлүгүн алып жүргөн директор кармалды. Жалал Абад облустук көркөм сүрөт мектеп-интернатынын директору жаран кол алдында иштегендерди мажбурлап, айлык акысынын бир бөлүгүн алып турган. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, шектүү быйыл февралда кызматка дайындалган мезгилинен тарта ушундай ишке барып жүргөн. Мугалимдер 20 000 сом айлык алса, анын 5 000 сомун директорго берүүгө мажбур болушкан. Ошондой эле ал мектептин ашпозчусун жумуштан кетирем деп коркутуп,
17 миң сом алгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник кежи. Катаал жазага тартабыз. Ташиев бир нече аткаминерлер кармаларын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев регион телеканалындагы интервьюсунда жакынкы күндөрү бир катар аткаминерлерди кармап, аларга катаал жаза колдоноорун айтты. Атайын кызматтын башчысы өз сөзүндө өлкөдө мындан ары бандиттик топтор, каракчылар, шылуундар, элдин канын соргондор, мамлекетте ири суммадагы акча алгандар болбошу керектигин белгиледи. Мындай кылмышты кылгандар боюнча каржы жана банк тармагында Финансы министрлигине маселе көп көтөрүлүп жатат. Азыр эле бул маселе боюнча карап келдим. Биз бүгүн эртең айтабыз, чоң чиновниктерди кармайбыз. Элдин акчасын колуна кармап, бироганы туура эмес, натыйжасыз, жеке максаттарына жумшаган чиновниктерди, каржы тармагындагы мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартабыз. Тартканда да катаал жазага тартабыз. Эми коррупция менен күрөшүүнүн экинчи этабында мурдагыдай кармап, кайра чыгарбайм. Катуу чараларды колдоном, деди Ташиев. Булак Супер кежи. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек машина куруучу заводу, ачык акционердик коомуна жана Бишкек штамптоочу заводу мамлекеттик ишканасына барып, ошондой эле Кыргыз индустрия ААКтын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы заводдордун өндүрүш аймактарын, токтоп турган цехтерди жана ишканалардын объектилерин көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекет башчысына аталган объектилердин кубаттуулуктарын жакшыртуу жана жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан жана пландаштырылган иштер тууралуу тактап айтканда бул жерде жаңы өндүрүш аянттарын, технопарк сыяктуу ири объектилерди ачуу үчүн чет элдик инвестицияны тартуу жөнүндө маалымат берди. Мындан башка ал жака барган маалда президентке министрлер кабинетинин токтому менен мамлекеттин 100% катышуусунда 1 миллиард сом уставдык капитал менен түзүлгөн Кыргыз индустрия ААК ишке ашырылып жаткан долбоорлорду көрсөтүп тааныштырышты. Бүгүнкү күндө ААКта жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды түзүү, иштеп жаткан өндүрүштөрдү модернизациялоо жана кеңейтүү, ошондой эле токтоп турган ишканаларды кайра ишке киргизүү аркылуу тармакты жандандырууга багытталган бир катар конкреттүү долбоорлор бар. Учурда Кыргыз индустрия ААКсы 19 долбоорду ишке ашырып, анын 9-у толук кубаттуулукта иштеп, өз продукциясын чыгара баштады. Бирок кошумча каражатты берүү токтотулгандыктан калган 10 долбоорду ишке ашыруу азырынча токтотулган. Маалыматты уккандан кийин Садыр Жапаров Кыргыз индустрия ААКнын токтоп калган долбоорлорун ишке ашырууну кайра баштоонун, ошондой эле жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ишке киргизүүнүн жана токтоп турган цехтерди модернизациялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы ата мекендеги экономикага түрткү бере турган өлкөнүн өнөр жай тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн өндүрүштүк потенциалды жана заводдордун аймактарын максималдуу пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине инвестиция тартууну, токтоп турган ишканаларды кайра иштетүү үчүн жагымдуу инвестициялык климатты түзүүнү тапшырды. Булак кабар кежи.